Президенттик башкарууну колдойсузбу, парламенттикпи? Президенттик башкарууну колдойбуз. Президент жоопкерчилик күчтүү болуш керек. Азыркы талапта ошондой болуп атпайбы? Президенттик эле керек. Президенттик башкаруу. Зачем? 120 депутаттан көрөк бир эле тиги президентке президент өзүнө эле башкарган жакшы да. Президенттик күчтүү президент башкаруу болсо деп ойлойбуз да. Президенттик башкаруу жакшы, башалам. Президенттик башкарууну каалайбыз. Сурамжылоолорго таянсак, 7 дубандын көпчүлүк тургундары Садыр Жапаровду колдоп, президенттик башкарууну тандоодо. Эл мекен жүгүн бир киши көтөрүп, жоопкерчилик бир адамга жүктөлсө гана күчтүү бийлик түзүлөрүнө үмүт артат. Я думаю, что реально буду голосовать за Садыра Жапарова, потому что реальный человек, по-реальному говорит. Шайлоо өнөктүгү жакындаган сайын Садыр Жапаровдун оппоненттери өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү ар кандай митингдерди уюштуруп, мыйзамдуулук үчүн деп эл алдына көп чыга баштады. Алар парламенттик башкарууну жактап, референдумга каршы чыгууга үгүттөшүүдө. Бул жалпы элдин кызыкчылыгына каршы аракет. Алардын максаты башаламандык уюштуруу дешет серепчилер. Сырткы күчтөр өздөрүнүн ресурстарын таштап, бул жердеги Кыргызстандагы баягы сырттан каржыланган НПОлор, ошо сыртка ыктап иштеген саясатчылардын башын кошуп туруп атайын мына идеологиялык диверсиялар жүргүзүп, жердеги стабилдүүлүктү бузганга ошондой саясаттарды жүргүзүп келген. Азыр деле ошондой кооптуу кырдаалды түзгөн күчтөр бар, жок эмес. Садыр Жапаровду каралоо максатында анын каршылаштары президенттик шайлоого катышуусу легитимсиз деген билдирүүлөрдү тарката башташты. Мыйзам адистери Жапаровдун ар бир кадамы мыйзамдын чегинде деп белгилешет. Алардын айтымында Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен соң президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин төрагасына өтүшү керек эле. Бирок ал кездеги спикер Канат Исаев өлкө башчынын милдетин аткаруудан баш тарткандыктан президенттин ыйгарым укуктары өкмөт башчы Садыр Жапаровго өткөн. Ал эми үгүт иштерине бир ай калганда Жапаров премьер-министрдин жана президенттин ыйгарым укуктарын токтоткондугу баарына маалым. Бул аракеттер мыйзамга дал келет. Конституция боюнча эл бийлеш керек да, бийлик элде болуш керек. Эл каалап атат ошол Садырды президент болушун. Ошондуктан элге кадыр укукту бериш керек, элдин ошол талабын аткарыш керек. Саясий талдоочулар белгилегендей, октябрдагы саясий кырдаалдын кесепетинен келип чыккан көйгөйлөрдү Садыр Жапаров жана анын тарапташтары укуктук талаанын чегинде чечишти. Жапаров жоопкерчиликти өз мойнуна алып, өлкөнү турукташтырды. Бул мезгилде жарандардын үмүтү Садыр Жапаровдо гана болду. Шайлоого жана референдумга саналуу күндөр калды. Ошондуктан кыргызстандыктар айрым күчтөрдүн чагымчыл аракеттерине алдырбай, өлкө келечеги үчүн туура тандоо жасашы керектигин серепчилер айтышат.